Так, мен тұрған жер туғандар бұл Қаарман айылы. Шарға өте жақын білесіздер. Шар жақтан келгеніңіздерде Қаармандың светофоры бар, өтсеңіздер. Бұл жер Қаармандың мектебі, жолдың бойындағы. Бұл жер сай, канал сияқты. Сайдан көпірден өтіп, ушул жерден оңго мен тарапқа бұрылып кирсеңіздер, бұл жағы Лаглан чек. Жол болса Қаармандың жаңы участогы деп атап та қойышат. Ориентирде сіздер Қаарман форельге алсаңыздар болады туғандар. Бардығы келіп жүрішат, көрдіңіздер бе? Түз кирсеңіздер Лаглан чектен 6-шы көчөсүндө сатылуу үчүн өз жай кашкан. Алдым. Мен айткан көчөгө кирип, жогору тарапка шагыл көчө менен түп-түз чыгып келе бересиздер. Ушул көчөнүн эле мына сол тарабында ушул үй сатылат тугандар. 2 кабаттуу, толук бүт элек, отделкасы калган. Кийин өзүңүздөр алып каалагандай кылып бүткөрүп кирип жашай бересиздер. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү жери 6 соток тугандар. Кызыл китеби бар, документтери бардыгы так. Жери дагы тегиз, квадратный 4 бурчтук сонун жер экен. Көчө тарабы 20 болот, 6 соток болгондо. Ичкери тарапка 30 болот тугандар. Үй нак акчага сатылат, же болбосо квартирага дагы алмашуу жолдору бар экен. Эске алып коюңуздар. Эми коммуникация боюнча айта турган болсок, көчөнүн боюнан Баш булактын таза суусунун турбасы өткөрүлгөн. Мындайча айтканда таза суу бар Баш булактыкка. Өйдө тарапка бир аз эле чыксаңыздар, бул жагы канал. Каналдан дагы суу өтүп турат. Агын суу, таза суу бар. Свет бар. Прожекторлор орнотулган тугандар. Көчөлөрү дагы шагыл. 5 кошкон эл. Ар ким ар жактан көчүп келип жашап атат. Эч камсынбай ала берсеңиздер болот тугандар. Шарга деле жакын, ошондо бул жер кандай десем, Каармандын эле жаңы чеги деп койсок болот. Шаарга бир 20 мүнөттө жөн эле кирип барасыздар. Так, Каарманды билесиздер. Мектеп, садик, маршруттук каттам, кафе бардыгы Каармандын өзүндө эле бар. Өнүккөн жакшы эле айылдардын бири. Шаарга жакын айттым, 20 мүнөттө жетип каласыздар. Так, айнек терезелери коюлган үйдүкү. Эшиктери орнотулган, үйдүн ичи сырты кумшубак болгон, электромонтаж бүткөн, черный потолок болгон, крыша жабылган, отделкасы эле калган тугандар, мындай айтканда. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип ушул сатылуучу үйдүн видеосун көрүшсүн. Эми жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирип, дагы да бир толук маалымат берейин. Анан мына короосун дагы көргөзүп берем. Так, азыр 3 тарабында кошуналары бар. 3 тарабы ограждение болгон. Көчө тарабын тосуп туруп эле барат орнотуп койсоңуздар болду тугандар. Мына жакта темир бронированный эшик орнотулган. Тугандар, бул жагы болсо санузели, кийин домдогудай условияларды кыласыздар. Санузелдин жанагы канализациянын слифтин турбалары бүт бардыгы даярдалып чыгарылган. Эске алып коюңуздар. Так, бул жака кирсек, үйдүн коридору, лестница уже даяр. Мына 2-чи кабатка чыгып түшүп турсаңыздар болот. Эми кандай кылайлы? Сол тараптан баштай берейин. Бул жагы менимче 1-чи комната, гостиный сыяктуу коюп койсоңуздар болот. Кумшубак болгон, электромонтаж бүткөн, бүт бардык айнек терезелерине ошо айнектери коюлган пластик терезелер. Бүт бардыгы жакшы. Черный потолок болгон. Мына көрүп атасыздар, бардыгы жакшы, сонун эле болуп турат. Так, үйдү деле ошо жакшы эле качеството салган экен. Эми шартка байланыштуу бир аз тыйын керек болуп, сайтка коюп аткан учуру. Мына лестница дагы даяр, 2-чи кабатка чыгып түшүп турасыздар. Так, бул жагы болсо дагы бир комната өзүнчө. Көрдүңүздөрбү? Бул жактын деле ошо айнектери коюлган, кумшубак болгон, электромонтаж бүткөн. Бүт бардыгы сонун. Так, ошондо азыр мындай коридорду, холлду эсептебегенде 2 кабаттуу үй 4 бөлмөдөн турат. Эске алып коюңуздар. Колдон келишинче мына 4 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үйдү көргөзүп бердим ишин. Көрдүңүздөр? Так, эми үйдүн артына кошунакысы деп 1 метр месте калтырылган. Анан мына көчө тараптан дагы 3 метр красный линиядан качып, анан үйдү салган экен. Көчө тарапка чейин 3 метр жериңиздер бар, мындай айтканда. Очок, самор бүт бардыгын ушул жака кийин кылып алсаңыздар болот, эске алып коюңуздар. Анан мына такта топурактар турат. Бул кошунасыныкы. Кийин келгениңиздерде тазалап, жашына кылып, пустой кылып сиздерге өткөрүп берет, эске алып коюңуздар. Так, ушундай. Жүрүңүздөр эми. Короо тарабында көргөзөйүн. Бул үйдүн короо тараптан көрүнүшү мына зыңкыйып, кокоюп сонун болуп турат. Бул жак ошо мен жанагы көргөзгөн көчө тарабы. Мына жактан деле темир тосмо менен тосулган, чек аралары такталган. Бардыгы жакшы, сонун экен. Жери дагы мына тегиз, пустой болуп турат. Бул жактан уже ограждение болгон. Кошунасы деле 1 метр таштап, анан өзүнүн заборун салган экен. Ошону дагы эске алып коюңуздар. Анча-мынча кошуналар билесиздер, именно такап туруп салат. Жамгыр, кар жаса уже сиздердин жериңиздер ылай болуп, кар болуп, жамгыр суу болуп кетет. Бул жерде атайын 1 метр месте калтырган. Жакшы кошуна экен. Так, тондар. Эми барыңыздарды кызыктырган ушул үйдүн баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, $80,000 бааланды үй. Анан кеми бар.
айткан басында эч ким сатпайт, чалып содулашасыздар. Түшүр мынанчага бер деп содулашсаңыздар эси деле түшүрүп берет, мына акчаңыздар болсо. Документ боюнча маселе жыга албайт. Бул жер негизи локациясы сонун, Беш кошкон, тынч сонун айылдардын бири. И шаарга 20 мүнөттө жөн эле кирип барасыздар туугандар. Азыр деле мен деле шаардан келдим. Анчалык деле алыс эмес. Так, ошондо квартирага дагы алмашуу жолдору бар. Ээси менен сүйлөшөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик.